Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мына ушинтип январдын акыркы күнү 31 январь 2024 жыл. Эшикте сонун болуп, кар жаап атат мындай алып. Кар жааган сайын береке болот дечи эле. Буюрса, жылыбыз берекелүү жылдардан болсун. Мен сиздерге убада бергендей, кандай тоют беребиз биздин жылкыларга, ошол тууралуу кыскача маалымат берейин. Маалымат берердин алдында биздин каналды жаңыдан көрүп жаткандар болсо эскертип айтып коеюн. Мен эч кандай зоотехник же болбосо бир чоң саяпкер эмесмин. Өздүн чарбабыздагы жылкыларды багып, өстүрүп, ошодон алган тажрыйбаларым менен, окуган китептердеги билимдерим менен байма-бай бөлүшүп келем. Анан көпчүлүк адамдар ошол комментарийда, телефон чалышып, WhatsApp'ка жазышып, кеңеш сурашат. Өзгөчө көпчүлүгү ошол кандай кылып тоют беребиз, кандай кылып тоют берсек туура болот деген кеңештерин сурашат да. Негизи туугандар, жылкыга эң жакшы тоют бул чөп. Туугандар, чөптүн жанына барайын. Жылкыга эң жакшы тоют бул чөп. Чөп болгондо дагы ар түрдүү чөп болгон жакшы да. Биз баягы бир жерден эле чабып алган бедебизди, экспорсетибизди берип атпайбызбы? Негизи жылкыга колдон келсе аралаш чөп берген эң сонун болот. Тоонун чөбүн берген эң сонун болот. Колдон келсе ар кайсыл жерден чабылган чөптөрдөн бериш керек да. Анткени бир жерден чабылган чөп бул бир эле, кандай десем, жердин кыртышынан өскөн, өсүп чыккан чөп болот да. Булардын курамы өтө бай болуп калат. Андыктан ушу чөп алып жатканда мүмкүнчүлүктүң болушунча ушул ар кайсы жерден чөп алганга аракет кылыңыздар. Колдон келсе ушу тоонун чөбүн алганга аракет кылыңыздар. Экинчи жакшы тоют бул дагы чөп. Анткени чөптөн өткөн жылкыга тоют жок. Анан кийин жем беребиз. Жемди туугандар көпчүлүгү дан түрүндө беришет. Пайдалуу наркөз. Эч кандай эмес. Жемди майдалап тактырып бериш керек. Могул жерде жүгөрү бар, буудай бар, арпа бар, 3 дандын майдаланганы. Тартылган жем ал 50% эле сиңет. Калганы тезек менен чыгып кетет. Чыкпаганын жаныбар сиңдириш үчүн көп кубат жумшайт. Экинчиден кебек кошуш керек. Кебекти көпчүлүгү баалашпайт. Айрым жерде улпак деп коет. Бул абдан пайдалуу азык туугандар. 4 түлүк малга жем бергенде сөзсүз улпак кошуп бериңиздер. Бул жемдин сиңирүүсүнө абдан жардам берет. Мунун курамында клетчатка көп. Андан соң туугандар, кашыгымды таап алайын. Могул бор мел деп коет. Мунун курамында көп пайдалуу азыктар бар. Жылкыдан башка бар 4 түлүк малга берсе болот. Бул да могундай бир кашык, могу кашыгымдын өлчөмү болжолу 20 граммдан ашкан кашык. Ушудан кошобуз. Муну оксаңыздар болот. Бул бет аптекалар сатат, арзан эле турат. 35-30 сомдон турат. Башка жерден көбүрөөк алсаңыздар арзан болсо керек. Так. Адан кийин мясокосный мука деп коет. Сөөк майдаланган
Unu da abdan жылқының өсішіне жардам берген азық. Кейінгі азық ол Испаниядан шығады екен. Кальфастоник дейді. Құрамы абдан бай екен. Бұл жерде жазылып тұрады. Алфавиттегі дәмдердің бары бар. Алфавит өзіншелі. Адан шығарымына кей цинк, мед, калий дейді. Дикальций фосфат дейді. Натрий дейді. Толтыра. Бұндағы ұшы 4 түрлік малға берсеңіздер болады. Болса тайға, беллаға, босбеге береміз. Абдан пайдалы туғандар. Біз көпшілік учурда ошол көпчүлүк учурда бір коюн ана сөзүм булай. Бул болсо рыбный мука деп коет. Балыктын калдыктарынан майдалап байытылган un. Адан тышкары могул рыбный жир жылкылар жытына көнүп калган. Көз болжолуп туруп эле аз калган экен деп кошуп коебуз. Так. Бул балыктын майын көп берген болбойт. Мен өзүм баамда да мындай ушуларга чейин толук маалымат ала элек, мынчадан бериш керек дегенчи балыктын майын. Бирок мен баамда бул көп берген зыяныраак деп ойлойм. Бооруна. Так. Анан мондай кичине туз кадимки. Туздан көп эмес кошуп коебуз. Анткени астында жалай турган туз ар дайым турат. Так. Эми ушуну жакшылап аралаштырып алабыз туугандар. Бир колдо камера кармап иштеп атам. Аралаштырабыз. Анан бир аз токтогон жерден улайын туугандар. Могул боз бейлер айтат, Тукум ала турган бейлерде. Көпчүлүк учурда ошол баягы кулунду энесинен бөлүп алгандан кийин жаба кезинен баштап көңүл буруп, тоюп берип багып баштайбыз да. Негизи төлөй алам деген жылкыдан айгырга тотконго чейин жакшылап багышып керек. Бие айгырга кошуларда жакшы еттүү болуш керек. Дени сак болуш керек. Кошуп аткан айгырдын дагы дени сак, еттүү болуп туруш керек. Күчтүү болуп, жакшы тоюп жеп. Ошонун баардыгы келечек кулунга берилет. Берилип турган сапаттар болот. Так. Анан баягы бооз биени абдан жакшы багыш керек. Еттүү кылып. Колдон келсе жайлоого чыгарып, жаз күздө жем берип, жөн эмес байытылган жем бериш керек. Чыктуу тойт. Ошондо бар анан кийин жакшы кулун туулат. Анан кулунду какштып саадырбай. Анан энесинен бөлгөнүн жакшылап багыш керек. Эми мен могул берип жаткан жем туугандар, мен айтпайм муш ушундай кылып бериле деп. Байкап көргүлө, жакса бергиле. Негизи мүмкүнчүлүгүңөр шарттар болсо, атайын жана жылкы азыктарын саткан дүкөндөргө барсаңыздар, не бир сонун витаминдер бар, азыктар бар. Мүмкүнчүлүгүңүздөр жесе ошодон бериңиздер. Бирок алар кымбат. Баарыбыздын эле чөнтөгүбүзгө туура келбейт. Андыктан мен жөн гана мына көрүп өткөндөй жеткиликтүү гана нерселерди берем. Могул 35 сом тегеги турат. Могул болсо килограммы 70-80 сом, бу да 70-80 сом турат. Могул балыктын майы болсо мынакей 420 сом турат экен 1 литр. Бул 1 литр алып койсоңуздар, бир топко чейин жетет. Могул болсо
500 сом турат. Ошондой. Күчүңүздөр жетсе, мындан да жакшы тоюттар бар. Анан түшкөн маал мондай союз беребиз туугандар. Бул Даймондун союзу, турап берем. Монда катталып коебуз, бизде союз салыштырмалуу арзаныраак. Кабы 300 сомдон болот. Жакшы союздар, анакей таза, чиреги жок. Белла болсо ушундарды да туура ойлой берип коебуз. Жарым челек. Көнүп калган, жеп алат күпүлдөтүп. Так. Şu jemdi kantip көндүрөбүз деп, айрым жылкылар жем жешпейт деген суроо беришет да. Жемди колдон келсе ошол жем жеген жылкылардын жанына кошуп койсо, ошону көрүп жейт. Бул болсо жанагы жеп аткан чөбүнүн үстүнө монтуп нымдап туруп таштап койсоңуздар, азастан чөптү жейм деп барып, жемди жеп анын даамын таткандан кийин үйрөнүп кетет. Сууну биз 2 мал беребиз. 2 мал беребиз. Мо кыштын күнү кичине жылуу суу кошуп бериш керек. Антесе монтуп суу коюланып, монтуп мус болуп калат, мындай суу бербеш керек. Чүгүчө бооз жылкарга, жаш жылкыларга жанагы жаталак болгон ошол сууну сөзсүз түрдө чөп берип, курсагын тойгузуп алгандан кийин суу бериш керек. Ачкарын суу бербегиле. Жаталак болот, бооз билер кулун тышсайт. Адам кооптуу кыштын күнү туугандар. Кийинки айта турган кеңешим жанагы ичеги курттар боюнча. Көпчүлүгү айтып атат жанагы альбен бергиле, анан ибермек сайла деп. Альбен, ибермек деген бул жылкыга туура келбейт туугандар. Ошол даарыны алып, аннотациясын окусаңыздар, ал жерде ача туяктуу малдар көрсөтүлгөн да. Уй, кой, эчки, төө, чочко деп. Жылкыларга атайын өздөрүнүн гелдери бар. Могул берген гелим болчу. Реклама эмес, бергенин айтып атам. Жакшы натыйжа берет. Адам мурмогунда келип берген мынакей. Бул болсо не дейт? Так. Бравемектин дейт. Шуну бергенде кулундардан, жылкардан түгөндөй курттар күйүлүп түшкөн. Булар деле бир 300 сом тегерегинде болот. Мындан кымбаттары деле бар. 1000 сомдуу, 2000 сомдуктары бар. Ар ким өзүнүн чама чаркына жараша. Ушундай туугандар. Мына эми жемди Даймондго алып барып беребиз. Даймонд күтүп турат. Даймонд, кел. Астында мына жалаңан туз турат. Жытына көмүп калган жана балыктын жыттарына. Жеп алат. Так, туугандар. Кыскача ушундай. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар. Ой пикир, сын пикирлериңиздер болсо жазыңыздар. Туура айтылган сын пикирди кабыл алабыз. Катталыңыздар. Бөлүшкөндү унутпаңыздар.